аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Кышкы жылытуу мезгилинде өрт жана уулануунун алдын алуу боюнча сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысы подполковник Асхат Мукановду чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиз. Алгач ошо кыш мезгилинде жана өрт кырсыктары, иске уулануулар көбүрөөк катталат. Учурда абал кандай болуп турат? Саламатсыздарбы? Биринчиден баардык жалпы угармандарга бул өрт аябай тилсиз жоо. Өрттүн кесепетинен адамдардын өмүрү жана жаш балдардын өмүрү кыйылууда. Бул жерден статистикага токтоло кетсек, быйылкы жылы 3033 өрт кырсыгы катталды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 20%га көбүрөөк. Мындай айтканда, быйылкы жылды өрт баягы эки мезгилге бөлүнөт, жайкы жана кышкы депчи. Жайкы мезгили быйыл кургакчылык болгондугуна байланыштуу өрт кырсыктары ачык аянттарда көп катталды. Статистика ошол жагынан басым көтөрүлөт. Бул адам өмүрү кыйылган, бул мына сиз туура белгилеп кетесиз. Кыш мезгили, от жагуу мезгили келгендиктен, от жагуудагы электр приборлорун туура эмес колдонуудан келип чыгат. Ошол эле электр приборлорун сапаттуу алганда дагы ошол электр бөлүштүрүүчү точкалардан ошол жерге нагрузка менен 2-ден 3-төн обогреватель сайып түнкүсүн таттуу уйкуга кеткенден болот. Бир эле өрттүн кесепетинен эмес, адамды ис уруп дагы истин кесепетинен адам өмүрү кыйылат. Мына өзүбүзгө белгилүү болгондой, көчө 11 түнү караганда Ош облусунда Кара Суу районунда 3 жаш өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Бул жерден биринчиден ушул туугандарына көңүл айтуу менен кайрыла кетебиз. Ошондой эле жалпы угармандарга өрттүн жана алдын алуу максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тынымсыз байма-бай үгүт насаат иштерин жүргүзүп атат. От жагууда кандай кылыш керек? Ошол эле от жагуу айыл жергесинде мешиттерден баягы катуу көмүрдүн негизинде от жагышат. Ошол от жагууда мештерди туура колдонуу, өз убагында тазалоо, электр приборлору экинчиден. Эң өрттүн кесепети бул электр чыңалуулардан келип чыгат. Электр чыңалуусунан баардык баягы үйдө курулуш материалдары азыр ар бир жеке үйдө биз талаптарга ылайык куруу иштерине тоскоолдук бере албайбыз, анткени ал жеке үй болгондон өзү каалагандай кылып салат. Бирок ошол эле учурда азыркы материалдар тез күйүүчү. Анан ошончолук адамдын өмүрүнө зыян алып келүүчү заттар менен байланышта. Ошондой учурларда кандай ыкмаларды кылыш керек? Биздин өз курамдын арасында ушундай эле сиздерге сыяктуу мына радио берүүлөрдөн, үн алгылардан ушул ыкмаларды көрсөтүп келебиз. Ошо исти да белгилеп атасыз, бирок акыркы учурларда ошо көп кабаттуу үйлөрдөгү өрт кырсыктарына көп болуп атабыз. Булардын негизги себептери кайсылар деп санайсыз? Мына Бишкекте көчө күнү мына ушул айдын кыш мезгили башталгандан баштап турак үйлөрдө өрт кырсыктары көрүп атабыз. Соц тармактарга чыгып атат. Биздин күч каражат менен өрттү өз убагында өчүрүүгө аракеттерди кылып атышат. Ошого болбой эле ошол техникалык баягы электр энергиясын туура эмес баягы багыттагы приборлорду колдонгондон келип чыгып атат. Баардык причинасы мындай айтканда өрттүн кесепети бул электр зымдарынан келип чыгып атат. Анткени баягы чоң турак үй жайларда от жагуу темеси жок да. Кээ бир турак үйлөрдө мындай айтканда биздин өзүбүздүн жылытуу системалары
кошулган эмес. Кээ бир учурлары болуп атат. Газ менен жылытуучу орган немелер болсо, газды колдонбостон же болбосо электр жанагы атайын биздин мамлекеттик жылытуу системасына кошулбагандыктан үйүнө электр жабдыктарын кошуп жылыткандыктан болот. Ошондо эле жылытканда мына көчөгүн түнөө катталды, үйүнө электр приборлорун сайган бойдон кетип калыптыр. Ал электр проводдору дагы мындай караганда ошол сапаты дагы ошол ГОСТторго жооп бербегендей көрүндү. Анткени ушундай нагрузка менен ысыптыр. Баягы өрт ысыган кабелдердин эрип кетиши болду. Ошол эле эрип кеткенден кийин журкан төшөк 6-кабаттан катталганда уже андан кийинки кабаттарга ошол жерден чыккан из түтүн баягы элдердин чыгуу жанагы тепкичтерин баарын каптап калышы мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн үйүнөн чыга албай калышы мүмкүн. Ошол себептерден ар бир үйүндө турак үйлөрдө жана көп кабаттуу үйлөрдө жылытуу приборлорун колдонуп атканда этияттык менен, тактык менен кайдыгер карабаса деп ойлойбуз да. Анткени ал жерден кандай деген өмүрлөр кыйылат. Ар кандай адамдардын баягы өрт өчүргөндө дагы биздин өрт өчүрүү суусу киргенден кийин астыңкы кабаттарга чейин кандай бирөөнүн материалдык чыгымдарына дуушар болот да. Анткени мындай айтканда кыргыз эли 10 жыл, 20 жыл иштеп тапкан эмгеги 1-2 сааттын ичинде күйүп кетет да. Ошон үчүн өрт кырсыгын алдын алууда ошол этияттыкты, ошол электр приборлорун колдонууда туура так аткарса дейт. Демек, жарандар көбүнчө кетирген каталары ошол сапатсыз приборлор жана чыңалууну нагрузканы көбүрөөк берген. Бул жерде нагрузка дегенде эле баягы үйдөн дагы ар бир үйдө мындай өзүбүзгө эле бул жерде деле көрүнүп аткандай жеңил күйүүчү полдорубузда дагы бар. Абойлор устунда абойлордон бөлүнүп чыккан абойду да күйүскөн аябай көлөмдүү жана зыяндуу заттар менен күйөт да. Коюу катуу түтүн менен түтүнгө каптайт. Ошо шаар жериндеги көп кабаттуу үйлөрдөгү өрт жана из боюнча айта кеттиңиз. Эми ошо айыл жериндеги турак жайларда мешти жагууда мындай кандай коопсуздук эрежелери бар? Айыл жеринде турак үйлөрдө баягы биз колдонгон эле мештерде түнкүсүн калап жатканда мурун анын өзүнүн нормалары бар. Ошол эле от жагуучу мештин алдында атайлаштырылган баягы жыгач болот да, же болбосо бетондо болуп, же болбосо темирлистен атайын бекитилет. Мындай айтканда калайдан. Ал жерге түнкүсүн жанагы чок түшүп калса, же болбосо ошол эле жанында турган көмүргө же күйүүчү заттар түшүп калса, ошол өрттүн тутанышына алып келет. Андан тышкары ар бир мештин өзүнүн 2 көзү бар эмеспи? Бирөөсүнүн от жагуу, бирөөсүнүн жел киргизүү. Ошол жел киргизүүдөн дагы жабылып калса, дымыганын негизинен из да чыгат. Из чыкканда ал адам өмүрүн алып да кетет. Анан бул жерде ар бир кыргыз эли баягы жайларда курулуш иштерин жүргүзүп, анан ошону испытаниядан өткөзбөйт да. Бул мешти салды, ошону бир текшерип, ошол эле салынгандан мурун кеткен түтүндөрүнөн жылчыкчалар калып калган жокпу? Баягы үй салып бүтүп суук келгенде кире калышып от жагуудан болот. Анан ошол эле мор кеткенден кийин чатыр деп коет. Чатырындагы күйүүчү заттар бар, мисалы жеңил күйүүчү заттар менен калай менен, ошол эле калай менен жеңил күйүүчү заттарды кармай турган жыгачтар болот. Ошол жыгачтардын устундары деп коет. Ошол устундарга жакын болбош керек. Ошол устундарга белгиленген квадратта жанагы асбестовый лист деп коет. Ошолор менен капталыш керек. Анткени ошончолук ысык температура чатырына өтүп кетпеш үчүн. Айыл жергесинде көп учурларда эмнелер күйөт? Тоют чөптөрү күйөт. Үйдүн жанына жийип алгандар, баягы малдын тоют чөптөрү болот го. Үйгө жакын жийип алса, ошондон баягы шамалдын багыты менен илешип үйлөр күйүп кетет. Демек, жана мешти коопсуздукту сакташ үчүн эң алгач мындай аны кышкы сезонго карата даярдоо процесси жүрүш керек. Если ошол эле даяр баягы жылына колдонуп жүргөн мештерин
өзүнүн убагында тазалоо иштерин жүргүзүп туруш керек. Анткени баягы морлордо көбөлөр толуп калат, бөлүнүп чыккан жана аткоттун баары морго толуп калат. Ошол мордон толгондо күйүү процесси тез жүрбөстөн, орт күч ала албай, таптын негизинде иис да чыгат, күйүүчү эме материалдар күйүп кетет. Ушундай иистен уулануунун белгилери кандай болот? Кантип ажыратыш керек да? Бул ииске уулануунун белгилерин ажыратыш кыйын, анткени бул мындай айтканда кыш мезгилинде бул жытсыз болот, мындай айтканда билинбейт адамга. Иисти уктап атканда татуу уйкудан ойгонбой эле кете беришет. Тууган уруктар да билбей калган учурлар болот. Ииске ууланбаш үчүн жанагы жеңил күйүүчү же болбосо жана от жагуучу мештердин көздөрүн өз убагында желдетип ачып, оттун калаганда дагы тутанып атканын байкап, баягы көмүрдү салып атканда очогу жанагы ызык очок болот эмеспи, остатоктору, ошолордун үстүндө калаганда ошол тутанып күйгөнүн карап туруш керек да, көзүн өз убагында желдетип күйүшүнө. Ошол күйбөй калып эле, дымып калып эле, ошо дымдын негизинде циркуляция жүрбөй эле ошол үйгө каптай берет. Анан экинчиден ушундай ыш каптаганда, бул азыр жер үйлөрдө ыш мындай айтканда ар бир терезе болот го. Ар бир терезенин уровенине чейин бул жерде жердин астында биз баягы физика химияны окуганда деле ширинке чакканда астынан кислород кирет эмеспи, үстүнөн чыгат. Ошондой эле таза аба жерде болот да. Кандайдыр бир ыш болуп калса дагы жердин асты менен эңкейүү менен карап баягы чыгуу эшиктерине чыгыш керек. Ошол чыгуу учурунда дагы өзүнүн дем алуу органдарын кандайдыр бир суу тряпка менен же болбосо бет өпкө дем алуусун тозуп немеге коопсуз жайга чыгыш керек. Ушул азыр бизде мешке жаккандан сырткары газ плита, газ казандар колдонуп баштабады. Ушуларды колдонууда кандай каталарды кетирип атышат? Газ плиталарды ошол газдын кымбаттыгына байланыштуу көп элдердин баягы электр приборлорун колдонуп келет да. Газ айына мисалы 6000-7000 чыкса, электр энергиясы 2000 чыгып атат деп электр приборлорун колдонуп келет да. Эмне үчүн газын колдонбойт десек, ошо электр приборлорун колдонуп келет. Газды колдонууда газ түтүкчөлөрүнүн ар бир неме кандай десем, газдан келген түтүкчөлөрдү текшерип туруш керек. Анын атайын ыкмалары бар. Көбүртүп шлангилерин карап туруш керек, түтүкчөлөрү деп коет, жеңил. Ошолорду карап туруш керек. Газдын өчүп калбасын караш керек. Андан тышкары газ анализатор деп коет, газдын жытын сезе турган биздин сигнализациялар бар. Ошолорду койдуруш керек. Баягы газ баллон, мындай айтканда, газдагы ушундай бир помещение толуп калса, кандайдыр бир вспышка чыкса, андан жарылуу дагы кооптуу болот да. Азыркы учурда өзүңүз билгендей газ кымбаттыгына байланыштуу көп элдер баягы электр приборлорун колдонууда болуп атат да. Биз баягы учурларда кездешип, эмнеге газ колдонгон жоксуз десек, ушу кымбаттыгына байланыштуу ушундай электр приборун колдонгондор, ижарага алгандардын баары эле ушундай го. Өтө алган. Ушул жана розеткалардагы ашыкча жүктөө, мындай сапатсыз приборлор боюнча айтып атпайсызбы? Мындай жарандар ушуларды тандап атканда сырткы белгилеринен байкалабы? Мындай кантип сапаттуусун ажыратыш? Сапаттуусу бул атайлаштырылган. Мен айтсам, мен деле базардагы алып атканда өзүм деле мындай сапатына, өзүнүн көзүңдүн немесине карайсың, бирок ар бир сатуучуда анын сертификаты болуш керек. Ушул ГОСТко туура келет дегенчи. Ушундай напряжениени көтөрөт. Ар бир кабелине жараша болот. Ал ичке болсо ошончолук нагрузканы көтөрө албайт. Ал ичке болсо ага анчалык нагрузка бербеш керек. Анын калыңдыгы, жоондугу деп коет. Ошолоруна жараша болот. Баары тең эле бизге келгенде бүт ГОСТ менен келет. Колдоно келгенде эле ошол бир желеге биз бир эле прибор колдонбостон 2-3 колдонуп атабыз. Ошондо тияка ысытууга кеткен кабелге нагрузка болуп чыңалуулар пайда болот. Ушул көбүнчө кырсыктарда жана жаш балдар көбүрөөк жабыркап калышат. Ушул үйдө балдар бар учурда коопсуздукту кантип сактап, эмнелерди кошумча эске алыш керек?
Бул ар бир ата эне өзүнүн баласы баягы байлыгы дегендей ар бир ата эне өзүнүн балдарына ушун кароосуз таштабай көп учурларда сыртынан бекитип кетишет. Ошондой эле кырсык катталып калганда ошо куткаруучулар келгенде эшиктерин ача албай калган болот же болбосо сырткы терезелери жанагындай решеткалар менен коюлуп калат. Ошол коопсуздукта дагы баласынын коопсуздугун бир жагынан караса дагы өрт кырсыгы чыкканда баягы эшиктер бир да кайсы комнатадан чыгып калса ар жактан бири өтө албай калышы мүмкүн. Ошол жерден биринчиден балдарга эскерте кетчү, үйдөгү колдонулуучу электр приборлорун колдонуунун тартиптерин үйрөтүп, жанагы мурун жаш балдарга күкүрт оюнчук эмес деген баягы спичка детям не игрушка деген бир сөздөр бар эле баягы союздун убагында. Ошондой эле азыр күкүрттөрдү колдонуп, тез күйүүчү предметтерди алысыраак коюу. Анан баягы жаш балдарын үйдө жалгыз калтырып, оюндан оюн чыгат, от чыгат дегендей от чыгарган учурлар көп кездешет. Ошол себептен балдарды дагы биздин байлыгыбыз болгондон кийин аларга дагы ошол коопсуздукту да үйрөтө кетиш керек. Ошо коопсуздук боюнча негизи үйдө өрт чыкса үй бүлө эмне кылыш керек, мындай этаптарын айтып берсеңиз. Өрт чыкса биз көп учурларда баягы жаш балдарды биз издөө иштеринде болобуз да. Үй өрттөнсө биринчи биз адам өмүрүн сакташ керек болот. Ошондой эле жаш балдар кандай учурларда кайсы жерлерге жашынат. Жаш балдар корккондон кийин шкафтардын алдына кирип кетет. Же болбосо мындай өзүнүн көлөмүнө жарашып биз байкалбай турган жерлерге кирип кетет да, коркуу сезим. Ошол себептерден балдарды дагы сразу мындай айтканда эшикке чыгуу багыттарын көрсөтүш керек. Баягы үйдөн чыгып атканда дагы ата эне эшик чыкканда эшик момундай кылып ачылып, могу менен чыгыш керек. Лифтке түшпөш керек. Мисалы өрт кырсыгы катталганда электр энергиялары болуп өчөт. Лифттин ичине кирип кетсе, лифт да токтойт. Ошол эле учурда лифт токтогон жерде өрт болуп калса, кандай айтсак, бул жерде духовкада эле эшиктер ачылбайт да, духовкада эле калып калат да. Лифт колдонбош керек, эвакуациялык жолдорду атайлаштырган биздин тепкичтер бар, ошол жолдорду көрсөтүп коюш керек. Эгер ушундай өрт кырсыгы катталса, жаш балдарды же үйдө ким болсо ошолорду чыгарып кет дейбиз. Иш боюнча кантип коопсуздукту үй бүлө сезбей калат деп айтып атпайсызбы? Ошону мындай кандай кадамдар алыш керек? Бул мындай кандай аба кирбеген жерлерде от жагуучу мезгилдерде болот. Бул сезилбей калат дегенибиз баягы таттуу уйкуларда болот да. Түн ичинде от калайбыз, баягы дымып отуруп, абанын басымы жок болуп келип туруп, жаткан жерге жеткенде адамды уктатат. Ал мындай айтканда көп учурлар бул таттуу уйкулардан келип чыгат, иске бойланган. Ис бир гана үйлөрдө да эмес, бул жана автоунаалардан да ис уруп каза болгондор көп катталат. Анткени баягы автоунаны күйгүзгөндө дагы кышкы мезгилде баягы печкасын жылытуучу немесин иштеткенде ошондон дагы жанагы күйүүчү майдан чыккан угарный газ толуп калат. Андай учурлар да болот. Бул мындан сактаныш үчүн жытын билип же байкап калганда эле жана от жагуу жерлерин көргөндө эле байкайбыз да. Мындай айтканда көз менен сезсе болот, баягы ачуу кычкыл немеси баягы көз менен, жыт менен, ооз менен, мур менен ойго адам билет, уктап аткан адам сезбейт да. Жана автоунаадагы учурлардагы бул кышкы учурда эшик муздак болгондо жылынуу иретинде пайдалануу. Бул көп учурларды бул такси кызматында иштеп же алыскы жолдордо жүргөн айдоочулардан көп кездешип келет. Мындай айтканда бул дүнүлүк практикада деле келет. Ошол эле машинасын бир аз уктап алайын, эс алып алайын деп. Адам иске мындай айтканда коюу түтүндү бир эле жутканда, бир эле дем алганда эсин жоготот. Дагы экинчи дем келгенде бүт адам жүрөгү токтойт. Анткени ушунчалык кычкыл немелер барып туруп, органдагы дем алуу органга чейин бул немелер жагып кетет да. Демек ошо кайсы учурда жана өрт өчүрүү кызматын чакырыш керек? Негизи көп жарандар башында өз өчүрүү аракетин көрүшөт го. Биринчиден бул бизде 101 кызматы бар, анан 112 кызматы бар. Бул 101 кызматында өрт өчүрүү бул кандайдыр бир өрт болгондо адам өзүн да жоготот, өрт кырсыгы катталса адашып
102 103кө баягы мындай айтканда эме деп коет го, стрессовый состояние болуп калып, баягы өзүн жоготуп койгондо каяка чалаарын билбей паника калтырып коет. Ошондо 102ге 101би 103бү мурунку союздук менен калып калган адамдар да бар, 02 01 03 деп да чалгандар бар. Анан 102 же 103 кызматына келгенде алар деле түшүнөт, абалды алганда эле баягы паника менен чалып атканда өрт жесе, ал 102 бизге автоматтык түрдө түшүрөт да. Баягы өзүбүздүн взаимодействие. А бирок өрт катталганда биринчиден өрт өчүрүүчү жабдыктар ар бир бөлмөдө болот да. Турак үйлөрдө эмес, мисалы соода саттыкпы, базарбы, кандайдыр бир жер болсо да өрт өчүрүүчү куралдарды жанагы саймандар көргөндө өзлөрү өчүрсө болот. Өзлөрү өчүрүп, жанагы электр приборлор бар жерлерге суу чачканга болбойт, бирок атайын порошок менен өчүрсө болот. Бул кабелдер күйсө, биз суу чачып бир жака суу чачсак, биздин ден соолубузга да зыян алып калышы мүмкүн. Ал жерде ток бар, ачык 220 вольт же андан ашык трехфазковый болуп калса, адам өмүрүнө өзүскө неме болуп калат. Ошол эле замат өрт өчүрүүчүлөргө чалыш керек 101 112 кызматына. Андан тышкары бул бир эле турак үйлөрдө эмес, объектилер бар да. Объектилерде, мисалы, объектиде атайын дружиналар түзүлөт. Өрт кырсыгына жооптуу кызматтардын арасынан тандалып, баягы ошол өрт коопсуздугуна жооптулар белгиленет. Алар биздин машина келген убакыт аралыктарда бар да. Айыл жергесинен мисалы 20-30 километр, ошол келген убакыты 20-30 мүнөт болуп кетет. Алар келгече биринчи өзлөрү өчүрүүдөн биринчи электр энергиясын өчүрүш керек. Анан колдон келген күч каражат менен өчүрүш керек. Жанагы объектовыйларда өзүнүн первичный средстволору болот. Жанагы сырттагы өрт шкафтары, өрт өчүрүүчү кум, атайын багыттагы күрөк чакалары менен болот. Анан жанагы ОП5 порошковый огнетушитель деп коет, өрт өчүрүүчү порошоктор. Ошолор менен өчүрөт. Демек, жарандардагы өрт өчүрүүдөгү эң көп ката мындай өрттү көрсө эле суу чача берүү, ал жерде ток бар жогун эске албай эле ушул катага окшойт. Бул жерден коопсуздукту да караш керек. Анан өрттү өчүрөт десе эле биринчи кабатта өрт болуп атса, өчүрөсү 3-4 этаждагы урандылар түшүп калышы мүмкүн. Жанагындай айнек менен түшсө адамдын өмүрүнө да кыйын. Бирок ар бирибиздин милдетибиз баягы биз келгенге чейин убакыт аралыкта материалдык чыгымдарды же адам өмүрүн сактап калат деген ойдобуз да. Жайылуусун азайтып турушка. Жайылуусун азайтып. Негизи учурлар кездешет. Биз өрт кырсыгы катталганда байланыш түйүнүнө чыккөндөн кийин биздин техника расчет өзү курам баратканда эле өзүбүз өчүрүп калдык, рахмат, кооптуу эмес деп чалган учурлар да болот. Анан ал жерде бар биздин офицерлер барып текшерип ишин жүргүзүп келет. Туура өчүрдү, эмнеси күйдү, баягы бизге вызов түшкөндөн кийин учет калынып калат да. Азыр ошо кыш учурда мындай майрамдык күндөр дагы жакындап калды. Бул газ, өрттөн башка жарандар өз алдынча ар кандай жардыргычтарды күйгүзүп башташат да. Ушул учурда эске алыш керек болгон эмнелерди айтасыз? Бул бизге жыл сайын ушул жаңы жыл алдында кооптуу, анан бизде атайын буйруктар түшүрүлөт. Ар бир адам жаңы жылды жакшы маанайда үй бүлөсү менен өткөзгүсү келет да. Баягы жакшылык, жаркырак, баягы балдардын көңүлүн көтөрүш үчүн жардыруучу заттар, ошонун кесепетинен өрт кырсыгы келип чыгат. Ошол эле күнү жаңы жыл тозоор күндөрү же кандайдыр майрам болгондо бизде атайын өрт өчүрүүчү кызматтары ар дайым даярдыктагы, анан кошумча буйруктар түшүлөт. Баягы кооптуу учур болуп кетет да. Бир учурда биздин 10 жерден өрт кырсыгы же 20 же алыскы же кооптуу объектилер күйүп кетиши мүмкүн. Ошого жараша бизде усиление болот да. Анан ошого айта кетсем, баягы колдо жардыруучу заттар, пиротехнический изделия деп коет, баягы пиротехникаларды, колдо жардыруучу заттарды туура колдонуу. Аны сатып алууда дагы өзүнүн ыкмалары өзүндө көрсөтүлгөн. Кандай жерде жардырыш керек,
баягы аттырыш керек, баягы жаркылдактар күйгүзүш керек. Кооптуу жерлерде же болбосо жаш балдарга, жашы жете электерге аны сатуучулар да сатпаш керек. Ал жарылганда ар кандай жаракаттарды алып калышы мүмкүн, көзүнөн, колунан айрылып калган учурлар болгон. Анан ошол эле багыттарды айыл жергесинде ачык аянт көп болгондугунан айыл жергесинде көп баягы той чөптөрүнө, үйлөрдүн чатырларына багыттап, ошонун негизинен өрттөр чыгып келет. Ошону эскерте кетсек, баягы ар бир үй ата эне балдарына баягы көчөдөн сатып алууда ошонун сакталышын, чыгарылган жерин баягы сакталышын дегени баягы ар кандай нымдуулукта сакталып калышы мүмкүн, же ошол коробкасы бузулуп калышы мүмкүн. Ошол эле үйдүн ичинде жана венгерский свечалар деп коет, ошолор дагы туура эмес колдонуп алышы мүмкүн. Ар биринин өзүнүн ыкмасына жараша алыш керек да. Алгандан кийин аны өзүнүн балдарына да көрсөтүп, аттырганда туура жактарга багыттатыш керек. Ошонун кесепеттеринен болот. Бирок өрт өчүрүү кызматы катары айта кетсем, бул баягы мунун аркасында да турган чоң кырсыктар бар да. Ошол кырсыктарды болбош үчүн ошону жардырууда, алууда мына быйылкы жылы токтомдо чыкты кабинет министровдон. Көчөдө салюттарды жанагы немелерди аттырууга тыюу салынат. Ошол биз дагы туура деп ойлойбуз, анткени анын артында көптөгөн чыгымдар, ар кандай жарандардын жаракат алуусу, үйсүз калуусу болуп кетет. Ошон үчүн баягы жардыруучу заттарды колдонбой деле койсо болот да, мындай айтканда. Туура колдонсо деле ал сапатсыз болгондон улам ар кандай кырсыктар келип чыгышы. Аны колдонуп сапаттуу болгондо да колдонуу ыкмасы. Баягы жаш балдар өзүнчө сатып алып атышпайбы? Жашы жете электер көчөдөн ойноп ар кандай багыттарга же болбосо бирине бирин ат ойношот. Ошол көп мындай айтканда бир эле өрт болбосо дагы ар кандай жаракаттарды алып калышы мүмкүн. Ошолорду контролдоого ата энесине айта кетсек, ушул өз алдынча сатып алып багууга. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып кетет. Эфир соңунда кыскача жалпы эле ушул кыш мезгилинде коопсуздук боюнча кайрыла кетсеңиз, жыйынтыктайлы. Биринчиден сиздерге рахмат. Бул ушул өрт өчүрүү жаатында жалпы кыргыз элине ушундай үгүт насаат иштерине биз менен калк менен ушундай багытты түзүп берип атканыңарга, ошол учурдан колдонуп өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт кырсыгы же ар кандай кырсыктардан алыс болууга өрт коопсуздук эрежеси бар, ошону сактап билүү. Бул өрт тилсиз жөө, өрттөн бул ар кандай багыттарда күйөт, нефти база күйөт, турак жайлар күйөт. Ошонун баары тең күнөө биз өзүбүздө да, баягы жарандардын кайдыгерлиги. Ошол себептерден өрт коопсуздук эрежелерин так туура сактаса, ошонун кесепетинен адамдардын өмүрү кыйылып атат, жаш балдардын өмүрү кыйылып атат, материалдык чыгымдар кетип атат. Ошого байланыштуу ошо өрт коопсуздук эрежелерин туура так сактап кечишсе дейм да. Чоң рахмат, сизге да убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Су программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз кыштагы жылытуу мезгилинде өрт жана уулануунун алдын алуу боюнча сүйлөштүк. Суроолорго Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысы подполковник Аскат Муканов болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын Эл Собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.